Саламатсыздарбы. Эмесе Геошондо программасы. 2020 жыл парламенттик шайлоо жылы болуп пландалган. Бийликтин бардык аракеттери шайлоо менен байланышкан. Атайын иш-чаралар даярдалган, акча каражаттары бөлүнгөн, ким эмне кылаары аныкталган. Бирок март айында бүткүл дүйнөдө пандемия башталды жана Кыргызстанда дагы өзгөчө кырдаал менен карантин киргизилип, апрелде саламаттык сактоо министри кызматынан алынды. Январда Коопсуздук кеңешинде четин чыгарды, карагыла деп. Реагенттер аз жетишпейт. Лабораторияга басып барып койгон Космосаревич, ошонун маселе чечип койгон. Мына мен кат алдым мына турат. 27 январда ошо Совбез болгон кат жазышкан экен. Кийин марттын башында кат жазыптыр. Эч чара көргөн эмес. Коопсуздук кеңешинин чечимин аткарып бактыр үчүн аны силер окуп да коесуңар. Космосаревич настоящий саботаж деп коюп, орусча айтканда. Ал кезде өлкө боюнча коронавирус бар болгону 110 гана адамга жуккан жана ковидтен эч ким өлө элек болчу. Ошондуктан бийлик шайлоо жөнүндө көбүрөөк тынчсызданып, аны өзү каалагандай өткөрүүгө камданган. Мисалга 9% босого менен 5 миллион сомдук күрөөнү азайтуу демилгесин депутат Исхак Масалиев ошондо эле көтөрүп чыккан, бирок бийлик аны карабай койгондо Масалиев депутаттык мандатын тапшырып салган. Бир нече жолу депутат болуп иштеп, жогорку кеңешти айтылган мынчалык сын пикирлерди уга элекмин. Ага өзүбүздүн ишмердүүлүгүбүз да себептүү. Конституцияга жазылган нормаларды карасак, биздики парламенттик президенттик республика. Бирок эмнегедир биз ушул парламент өзүнүн күчүнө алгысы да келбейт, жоопкерчилик мойнуна алгысы да келбейт. Бул чоң жетишпестик деп айтат элем. Июнь айында жогорку кеңеш сессияны аяктап, жайкы эс алууга чыккан жана июлда күн сайын ковидтен каза болгондордун саны 100гө чамалып барганда дагы шашылыш сессияга чогулбай койгон. Сентябрда шайлоого даярдыктар кайра башталганда эки негизги партиянын бири бириндиктин Кыргызстанды Орусияга кошуу планы бар экени аныкталган жана ага коомдо бир топ күчтүү каршылык пайда болгон. Общественность поднимает вопрос. И ЕАЭС организовали, есть какие-то трудности. Вот мне кажется, не хватает. Коомчулук маселе көтөрүп атат. ЕАЭС уюмунда түздүк. Бирок баары бир кыйынчылыктар бар. Менин оюмча карапайым эл жана маданият деңгээлинде байланыштар жетишсиз болуп атат. Биримдик азырынча чыныгы элдик эмес. Биз жаңы партия түздүк. Биримдик Евразиялык тандоо, демократиялык социализм партиясы деген. Мен ал партиянын төрагасымын. Биздин партиянын идеологиясы жана философиясы Евразия. Биз ошого умтулуш керекпиз. Эгемендиктин 30 жылы көрсөттү. Акылга келип кайтыш керек. В нашей жизни независимости они показали, что пора уже одуматься и пора уже возвращаться. Анткени 4 октябрдагы шайлоодо дал ушул биримдик партиясы жеңип чыгып, жогорку кеңештеги 120 орундун 46сын утуп алган. Бирок биримдик экинчи орунга чыккан Мекеним Кыргызстан 45 мандатка ээ болгонуна таң калса, калган партиялар алардын баарына биригип, болгону 19 гана мандат калганына ачуусу келип, каршылык акцияларын баштаган. Натыйжада БШКнын төрайымы эмес, президент өзү кызматтан чегинди жана ал тууралуу Садыр Жапаров бир апта мурда жарыялады. Президент менен жолукканда ошо бүгүнкү күндү талкууладык. Эгерде азыр депутаттарда кворум болуп, жыйналып, бүгүн бекитип берсе, менин кандидатурамды жана өкмөттүн курамын бардыгын бекитип, ушул процедура бүткөндөн кийин 2-3 күндүн ичинде арыз жазып берем деп сүйлөштүк. Арыз жазып берем. Бирок 5 октябрда башталган каршылык акцияларында ага катышкандар президенттин кызматтан кетишин талап кылган эмес. Алар жөн гана шайлоо жыйынтыктарын жокко чыгарууду суранган. Ошондуктан күтүлбөгөн зор өзгөрүү башталгандыктан Садыр Жапаров Конституцияндагы жалпы саясатты жана башкаруу системасында өзгөртөлү деди биротоло. Албетте баары ойдогудай болбой жатат. Жаңы каршылык акциялары да башталды, бирок бир жаңсыл жыйынтык чыгаруу али эрте. Диктатура болуп кетпейби, жаңы конституция кабыл алынса эле деген бул ойдон алысыраак болушуңуздар керек да. Муну мен так жана даана айтып коеюн. Кыргыз мамлекетинин жарандары, кыргызстандыктар 30 жылда мына 3-чү жолу революция жасаган эл. Именно ошо диктатуранын орнотпойлу, мыйзамсыздык, адилетсиздикти жок кылалы деп ошол жалаң адилеттүү жашаганды каалаган эл, кыргыз эли. Мына ошон үчүн мен боломбу, менден кийин башка эшмат келеби, ташмат келеби, кыргыз эли муну диктатурага жол бербесин. Өзүңүздөр 30 жылдан бери 3 жолу көрдүңүздөр.
Шайлоого 10 күн калды. Андан кийин жаңы президенттин 100 күндүк башкаруусун көрүш керек. Ошондо алгачкы жыйынтыктарды чыгарса болот. Ошондо азыр болсо жаңы жылыңыздар менен саламатыңыздар.